Ардактуу замандаштар, Марсель Нурланбек уулу дал ушундай Кыргызстандын рэп аткаруучуларынын коштоосунда өзүнүн беттешин өткөрүүгө камданып турган учур. Чындыгында дал ушул беттеш башталганга чейин бир топ мушкерлер өзлөрү ушул социалдык тармактар аркылуу бир топ кызуу ушул кармаштар талкуулар жүргүзүп келген. Андыктан бүгүн эми тагдыр чечүүчү беттешке дагы келип жеттик болуш керек. Өзүңүздөр билгендей эле Марсель Нурланбек уулу буга чейин ушул профессионалдык беттештерди өткөрүп келген. Андан сырткары Марсель Нурланбек уулу Эль Пачо менен өзүнүн дагы менимче эсеби бир топ болсо керек. Мен жалпы эле ушул алардын эгер рейтингине токтоло турган болсом, анда албетте беделдүү уюмдардын десем болот. Fight Time деген бар. Ал жакта Дорогие дамы и господа, дворец спорта, наши зрители, это соглавный бой вечера EFC 40. Как у вас настроение, дворец спорта? Представляем бойцов, которые будут драться по правилам кулачных боев. 3 раунда по 2 минуты. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 22 года. Представляет Таджикистан и Россию. Тренеры Илья Каков и Адрет Тойчиев. Спортклуб «Акула». Мастер спорта по вольной борьбе. Чемпион Московской области по панкратионе. Джахонгир Эль Пачо Насиров. И его соперник в красном углу октагона. Ему 26 лет. Представляет Кыргызстан, город Джалалабад. Мастер спорта Кыргызстана по грэпплингу и по борьбе на поясах. Марсель. Любое время. Нурланбек уулу. Ардактуу мекендештер, демек бардык буга чейинки айтылып келген сөздөргө чекит койгон чоң бир убакыт келди. Жана мушкерлер бир эле учурда шоу жарады, бир эле учурда ошол достуктагы маанайды көрсөткөн спортчулар Марсель Нурланбек уулу. Жалпыңыздарга любое время деген кайманаты менен таанымал болгон спортчу жана анын каршылашы Жахангир Эль Пачо Насиров. Эгер Марсель Нурланбек уулунун буга чейинки беттештерине назар сала турган болсок, бардыгында мөөнөтүнөн мурда жеңишке жеткен жайы бар. Андыктан бүгүн дагы ал ийгиликти кайталууга умтулат. Ал эми Жахангир Насиров жөн жерден бул беттешти кабыл албады болуш керек. Жана канчалык деңгээлде бул ага ийгилик алып келет сөзсүз түрдө байкайбыз. Айтор бүгүн эми Марсель Нурланбек уулу Жахангир Насировго ушул чоң бир чекит ой турган учур келди. Ал эми Эль Пачо болсо буга чейин айткан, мен сени жеңип тургандан кийин аш менен дагы сыйлайм деп. Ал эми ал канчалык деңгээлде ишке ашат көрөбүз. Бирок менимче Марсель Нурланбек уулунун ушул тажрыйбасын, буга чейинки беттештердин бардыгын эске ала турган болсок, фаворит дал ушул Марсель Нурланбек уулу. Жана анын азырынча толук абалды көзөмөлгө алууга да болгон ашыгуусу азыр кимдин бирөөнүн тиш кабы учпетүү жок. Бардык ордунда ушул болгону алардын абалды көзөмөлгө алуу керек экенин дагы айтат. Жана кайрадан Жахангир Насировдун соккулары азыр Насиров жаман эмес, атаандаштын ушул бир аз канталаштырууга дагы жетише алган. Дал ушундай кубаттуу соккулар менен ал буга чейин эсте алган. Айтор балким ким билсин, ал өзүнүн карьерасындагы дал ушундай шоу жаратуучу учурга эми келип жеткен болушу ыктымал. Эң негизгиси экөө тең чоң бир мыкты ушул шоулорду көрсөтүп келген. Андыктан биз экөөнү тең каалайбыз ийгиликтерди. Азыр Марсель
Нурланбек уулу өзүнүн баардык жүрүштөрүн көрсөтүп атат. Ошондой эле ал октагон оюндарына башка бир оюндарда жеңишке жетип жүргөн Марсель Нурланбек уулу мына мынтип эми Жахангир Насиров да мындай чоң тандашты күтпөдү болуш керек. Биринчи раунд кандай соңуна чыкканын билбей калдык. Чындыгында өтө бир кызыктуу беттештик көрдү. Негизи Марсель Нурланбек уулу Анвар Магомаев менен беттеш өткөрмөк болчу экенин башта айтып өткөнбүз. Бүгүн эми Жахангир Насиров кыска мөөнөттө бул беттештик кабыл алды деп айткандан алысмын. Өзү суранып алды бул беттешке мен чыгам, мени кой бергиле деп. Андыктан эми ал кандай жыйынтык кылат, чындыгында эле ушул өзүнүн каалоосу оң болгонбу, терс болгонбу анын баардыгын билүүчү убакыттардагы менимче алыс эмес. Азырынча Марсель кайрадан октагондун борбордук бөлүгүнөн өз ордун ээледи дагы. Биз болсо кайрадан мушкерлердин мына мынтип борбордук бөлүккө бара жатканына дагы назар салып атабыз. Азыр кайрадан жылуу кол алышуу жана экинчи раунд старт алды. Марсель Нурланбек уулу кайрадан эле жандуу баштоого умтулат. Экөө тең өзүңүздөр билгендей ушул буга чейинки оюндардагыдай ушул кол менен кооз беттеш көрсөтүүгө басым жасайт. Кээ бир учурларда эле орун албаса, көпчүлүк учурда алар бул жерден ийгиликтүү абалды көрүүгө турат. Ошол эле бул эки мушкер чыгып жүргөн хардкордон чемпион аткан бүгүн Самат кыргыз отурат. Албетте ал дагы өтө бир берилүү менен бул беттештеп көрүп отурган айтсам болот. Ал ортодо мына мушкерлерден кайрадан ошол чоң бир тиреши азыр борбордук бөлүктөн Марсель Нурланбек уулу менен Жахангир Насировдун тиреши кандай нукта уланат дагы көрөлү. Эң негизгиси Жахангир Насировдун татыктуу каршылаштыкты көрсөтүп жатканын айтып өтсөк болот. Ал өзү башта айткандай эле ушул бар эле блогер дейт, бирок блогерлер эмнеге жөндөмдүү экенин мен силерге көрсөтөм деген аны көрсөтө алды болуш керек. Ал ушул эки раундтун алкагында бирок билбейм канча дагы көрөбүз. Марсель Нурланбек уулу азыр кайрадан борбордук бөлүктө жана атаандаштык өздөрүнө жолдонгон түз соккулар жана ал нерсенин баардыгы көп барган сайын убакыттын өтүүсү менен акырындап бара жатат. Марсель Нурланбек уулу болушунча каптал соккулар менен атаандашты таңдантууга дагы ашкан. Албетте Жахангир Насиров турусу керек, туруп беттешти улантпаса болбой калат. Буунча жолду менимче жөн-жөнөн басып өтпөдү болуш керек. Азыр Марсель Нурланбек уулу кайрадан атаандашты түз сокку менен жана ушул жерде нокдаун. Өзүңүздөр көргөндөй биз алгачкы нокдаунду көрө алдык жана Жахангир Насиров Эль Пачо бир аз ошол тең салмактуулукту жогото алгандагы айтылып турат. Биз болсо сиздер менен биргеликте байкайбыз. Биринчи, экинчи раунд соңуна келди дагы. Албетте эки раунд кармалды. Эгер дагы бир 30 секунд убакыт болсо абал башка нукка өзгөрүлсө керек. Бирок убакыттын ошол жыйынтыкталышы бул ирет эми Эль Пачонун пайдасына иштеди. Ал эми ушул любое время деп таанылган биздин мекендешибиз Марсель Нурланбек уулу өзүңүздөр көргөндөй азыр дем албай туруп кайрадан беттеш улантууга даяр. Анткени анын кайманаты любое время, ага убакыттын айырмасы жок. Бардык жерде өзүнүн мыктылыгын далилдегенге даяр экенин гана жакшы билебиз. Жана азыр секунданттар эң соңку көз ирмемдерде болушунча спортчулардын ушул демдерин басып, алардын чарчоосун жазууга ашыгат. Эң негизгиси биз сиздер менен биргеликте бул абалдарды дагы карайлы. Канча дагы азыр 3-чү раунд жана бул чечүүчү раунддун алкагында Марсель Нурланбек уулу Жахангир Насиров менен каршы мыкты бир тирешти көрсөтүүгө ашыгат. Калыска дагы менимче бир топ болго турган беттеш болууда. Жахангир Насиров азыр катуу соккун өткөрүп алганына карабастан кайрадан атаандаштын бутуна келип барды жана азыр ал туруп беттешти өзүн көрсөтүүгө умтулат жана ал албетте убакыт бар экенин айтып отурат. Намыс үчүн азыр Жахангир Насиров турууда жана Жахангир Насировго
азыр бул жерде турууга кайрадан убакыт керек экенин жакшы билебиз. Калыс бул жерде Жахангир Насировду тур деген дагы көрсөтмөнү берип атат. Албетте 1 мүнөт убакыт бар. Ага чыдап койсо Жахангир Насиров утат. Эгер 1 мүнөт убакытка чыдабаса, анда авал бир топ кооптоолорун дагы жакшы билесиздер. Азыр кайрадан астынан үстүн көздөй жолдон сокку жана Марсель Нурланбек уулу Жахангир Насиров 51 секунд убакыт калган учурда ал беттешти уланта албай турганын дагы көрсөтө алат. Жана албетте бул жерде Жахангир Насировдун спорттон дагы блогерликке көрөк басым жасай турганын эске алсак, кыска мөөнөттүн ичинде бул беттешти кабыл алган эске алсак, анда татыктуу атаандаштыкты көрсөттү. Азамат ал эми Марсель Нурланбек уулун чын жүрөктөн жеңиши менен куттуктайбыз. Карьерасындагы 8-чи жеңиши жана 8-чи мөөнөтүнөн мурда жеткен жеңиш. Бирөөсүндө дагы убакыт менен жеңишке жеткен эмес, анын бардыгында мөөнөтүнөн мурда жеңишке жеткен мушкет экенин эсиңиздерге салып өттөлү. Алдыда бизде дагы бир бул беттештин эң бир мыктысы бүтөт жана титул үчүн, чемпиондук кур үчүн болгон беттеш жалпы үчүн ордалмакчы. Впереди нас ждет титульный поединок Дмитрия Яковлева и Нура Ахматалиева, поэтому не расходимся. Но в этом бою, за главном поединке вечера ESC 40, победу на 1 минуте 4 секунде 3-го раунда нокаутом одержал Нурланбеку любое время Марсель! Урматтуу туугандар, алдыда бизде чемпиондук беттеш күтүп атат, ошондуктан кетпеңиздер. Алдыда чемпиондук беттеш бар.